Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бахридинов Уларбек Бейшанбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Бизден көп учурда кардарлар суранат, Уларбек проектлерди чыгарчы, проектлерди көрөт элек депчи. Биз сиздерге азыркы учурда Кыргызстанда баарыңыздар билгендей, квартиранттарга атайын подквартирантов салып бизнес кылгандар да көп болуп атат, салабыз дегендер да көп. Ошого байланыштуу биздин подквартирантов салган эң популярдуу проектибиз жөнүндө силерге маалымат берип, көрсөтүп берели дедик да. Бул жерде деген болсо, өзү 2 кабаттан түзөт. Узуну болсо 15 чарчы метрде түзөт, туурасы болсо 6 метрде түзгөн бир подъездүү, мындайча айтканда, домда, мындайча айтканда, гостиница. Дал ортосунда биздики крыльцо жайгашкан, ушул жерден главный парадный эшиги бар. Ушул жерден биз киргенде эле 3 чарчы метрде түзгөн чакан прихожка бар. Ошол прихожкадан биз оңго кирип кетсек болот, ошол прихожкадан биз солго кирип кетсек болот да. Же болбосо лестница менен биз 2-чи кабатка көтөрүлүп кетсек болот. Мисалы биз оңго кирдик деп боло, оңго киргенден кийин эле болсо бизди зал, кухня түсөт, бул совмещенка. Ошол эле жерде 13 чарчы метрде түзгөн, туурасы болсо 2,90го 4,5 түзгөн бир бөлмө бар да. Ошол эле бөлмөдөн болсо биз спальняга кирип кетсек болот, уктоочу бөлмөгө. Же болбосо санузулга кирип кетсек болот да. Эми санузул жөнүндө маалымат берсек, санузул болсо бул 5 метр квадратты түзгөн санузул. Аябай кенен, ичине кенен сиздин душуңуз батат, стиралкаңыз батат, туалетиңиз батат, жана ошондой эле душевой кабинаңыз батат да. Ал эми туурасы болсо 1,70 түзөт да. Өзү 1,70ке 3 метрде түзөт дагы 5 чарчы метрде түзгөн санузул бар. Ал эми уктоочу бөлмөсүнө кирсек, уктоочу бөлмөсү болсо 11,5 чарчы метрде түзөт. 3 метрге 3,80 түзөт. Ар бир батирде болсо сизде бир уктоочу бөлмө, жана ошондой эле кухня, зал совмещенный и өзүнүн жеке санузулу бар да. Бул абдан сонунда бизде ато квартиранттар деп салса эле бизге деген бир эле бөлмө кылып кое берет дагы. Анан ал бөлмө болсо жашаганга ыңгайсыз. Бул жерге болсо кенен үй бүлө жашаса болот, чакан бир үй бүлө. Сол жагындагы квартирадагы дал ушундай. 2-чи кабатка көтөрүлсөк, 2-чи кабатта дагы 3 чарчы метрде түзгөн прихожка бар, жана ошондой эле эки жак бетинде чачырап кеткен баягы бир бөлмөлүү батирлер бар да. Бардыгын бириктирсек, өзү 170 чарчы метрде түзгөн объекти ичинде 4 бир бөлмөлүү батир бар да. Эми баасы боюнча маалымат берип кетели. Баасы боюнча маалымат берсек, мунун баасы бүгүнкү күндө 4 миллион сом тегерегин түсүп атат. 4 миллион сомго биз сизге нөлдөн баштап туруп толук под евро ремонт деңгээлге чейин салып бере алабыз да. 3 ай мөөнөттө сиз договор түшкөндөн кийин эле дароо эле бир жуманын ичине жетпей биз курулушту баштап кете беребиз да. Эми бул жерге болсо эмне кирет? Фундамент материал работасы менен кирет. Ичин толтуруп беребиз, дубалыңызды көтөрүп беребиз, межэтажный перекрытиясын коюп беребиз, экинчи этаждын дубалын коюп беребиз, потологуңузду жылуулайбыз, крышаңызды жабабыз, ветровой карниз, водостокторун жабабыз, жана ошондой эле сырткы бети атайын технониколь менен кооздолгон болот. Терезелери коюлат, үйдүн ичине болсо толук гипсокартон чапталат, шпаклевка тартылат, биринчи слой, жылууланган стяжка коюлат, наливной пол коюлат, электромонтаж, сантехника, вентиляция жана лестницанын темир каркасы бүткөн болот. Сиз болсо таза отделкасын кылып туруп эле уже биз сизге тапшырып беребиз 3 айдын ичинде, 4 айдан кийин болсо, же болбосо 3,5 айдан кийин болсо отделкасын бүтүрүп туруп сиз уже бизнесиңизди ишке киргизсеңиз болот. Баса белгилейм, бул 4 миллион сом түсөт да. Бирок ушул эле планировканы сиз кааласаңыз, үнөмдөйм десеңиз, бирок мага 4 батир аз болуп калат, мен акчаны үнөмдөшүм керек, бирок батир көбүрөөк болсун десеңиз, бизде ушул эле батирдин экинчи версиясы бар. Бул жерден болсо 8 бир бөлмөлүү батир чыгат. Ал жерден болсо сиздики болсо, ушул эле батирди болсо биз эки жак бетинен бириктирип коебуз дагы. Ошондо сиз бир эмес, 2 дубалдын баягы сырткы фасадный кооздогон расходу жокко чыгарылат. Жана ошондой эле бир дубал эле 2 батир салгандай болуп калат дагы. Общий площадыңыз болсо 2 эсе көбөйөт. 4 батирден 8 батирге айланат дагы. Суммасы болсо 1 миллион сомго арзандайт. Бүгүнкү күндө 7 миллион сомго сиз 8 бир бөлмөлүү батир куруп алсаңыз болот. Ал эми узун туурасы жөнүндө да маалымат берип кетели. Узун туурасы боюнча маалымат берип кетсек, 12 метр туурасы болот. Ал эми узундугу болсо 15 метрди түзгөн сонун 2 подъездүү эле дом болуп калат да. Эгер кааласаңыз, муну деле биз 3 айдын ичинде тапшырып беребиз. 7 миллион сомго келип бизге буйрутма бере берсеңиз болот.